Биз болсо көрсөтүүбүздү анан ары уланталык. Жаз келди. Эгерде сизде дагы төмөндөгүдөй бир көңүлүңүз айнып, көңүлүңүз жок болуп, бирөөлөр менен кээде ушкуңуз келип, кыжырыңыз келип, уйкуңуз келип, чарчап, чалыгып, жумушка деле болгон көп деле көңүлүңүз чаппай, жана кээ бир кездерде табитиңиз тамакка тартпай, мына ошондой нерселер азыркы учурда болуп жатса, анда сиз А витаминоз болуп жатасыз. Бул А витаминоз деген эмне? Мындай нерседен кантип чыгабыз? Кантип көңүлүңүз шат болуп, ийгиликтүү адам болобуз? Ал үчүн бизге атайын адисибиз келди. Сиздердин суроолоруңуздарга анда жооп берелик. Педиатр, үй бүлөлүк дарыгер Сыдыкова Алтын эжекебиз бүгүн бизде мейманда. Саламатсызбы? Кутмандуу таңыңыз менен. Таңыңыз менен. Жакшы келдиңизби? Ден соолугуңуз жакшыбы? Эң алгач сиздин ден соолугуңузду сурайлы. Рахмат, жакшы. Эми бүгүн биз жаздын келиши менен А витаминоз деген нерсе бар экен. Ушул тууралуу кенен элек маалымат алып сурайлык дедик. А витаминоз деген негизи эле жалпы жонунан эмне? Анан эмне үчүн жаз мезгилинде бул адамдарда көбүрөөк кездешет? А витаминоз бул өзү негизи организмде бир же бир нече витаминдердин жетишсиздигинен пайда болуучу оорулар же ылаңдар ошол абалга алып келет, витаминдердин жетишсиздигинен. Витаминдердин ошо А витаминозго алып келчү көп факторлор бар. Эң биринчиден бул алиментардык фактор. Бизге витаминдер тамак аш менен келет. Же болбосо ошо тамак аштын начар сиңиши, же болбосо биздин иче карын микроорганизмдер менен дагы витаминдер синтезделет. Ошолордун начар синтезделиши дагы ошо А витаминозго алып келет. Ошондой эле баары эле билгендей Д витамини биздин теринин астында күн нуру менен дагы синтезделет. Ал дагы Д витаминдин жетишсиздигине алып келет. Эгер жакшы адам күн нуруна чыкпаса, сыртка сейилдебесе көбүрөөк, көбүнчө кичинекей балдар жабыркайт Д витамини жетишсиздигине. Ал ити оорусун алып келет. Эмне үчүн жаз мезгилинде? Жогоруда айтып кеткендей, көбүнчө А витаминоз бул тамак аш менен келет деп айттым го. Кышында витаминдүү тамак аштарды азыраак жейбиз да, ошондуктан. Ошол эле тамактар, мисалы үчүн, этти азыраак колдонуу, жашыл жемиштердин аздыгынан, же болбосо бир жактуу тамактанганда дагы, мисалы үчүн көбүнчө кургатылган, консерваланган тамактар, же болбосо жанагындай азыр көбүнчө жаштар фастфуд тамактарын көп жеп атпайбы? Ошол дагы бир жактуу углеводдор көп тамак колдонгон үчүн ошо А витаминозго алып келет. Кышында ошондой эле тамактанабыз, запасталган консервалангандарды, көбүнчө кыргыздар картошка, камыр тамактарды көбүрөөк колдонобуз. Ошол анан жазга барып биздин запастар түгөнөт. Запастар, мисалы үчүн, витаминдер жирорастворимый, анан водорастворимый деп бөлүнөт экиге. Жирорастворимый витаминдер биздин организмде сакталат, запаста болот. Ал эми водорастворимый витаминдер алар сакталбайт. Сиңет, анан керектүүлүсү алынат, ашыкчасы чыгып кетет. Ошол запастар түгөнөт жазга. Ошон үчүн биз эми азыр орозо айы болуп атат, ыйык орозо айы. Ошо орозо айында дагы орозо айына атайын даярданыш керек, туура тамактаныш керек, мал менен, мындайча айтканда рационалдуу деп коет. Углевод, белок бүт баары туура пропорцияда болуш керек. Анан кийин биз бул нерсе мен А витаминоз болуп атам деп деле кабыл албайт экенбиз. Анан бунун белгилери кандай болот? Көбүнчө эми медициналык сабаты жоктор бүт эле өзү алсырап, же болбосо тырмактары түшүп, же сыйрылып, же чачтары агарып, же чачтары түшүп өзү алсыз болуп атканда, мен А витаминоз болуп атам деп айтышат. Бирок витаминдердин, мисалы үчүн, бир эле нече витаминдин жоктугу гиповитаминоз деп аталат, көп витаминдердин жетишсиздиги бул поливитаминоз деп аталат. Бир эле витаминдин такыр жоктугу бул А витаминоз деп аталат. Бирок организмде чанда эле жолугат А витаминоз, потому что А витаминоз, отсутствие деген сөз, жок деген сөз да. Бизде витамин такыр жок болбойт, болот, бирок азыраак санда болот. Бул азыраак санда бул гиповитаминоз. Гиповитаминоз, ылдый түшүп кеткени гиповитаминоз деп аталат. Ошо. Анан белгилерин айтып кеттиңиз. Кичинекей балдарда, чоң адамдарда айырмачылыгы бар белгилеринен. Мисалы үчүн, Д витамини азыр аябай актуалдуу болуп атат. Особенно ковид оорусу башталганда, пандемия башталганда, көп элдер Д витамини ичип башташты. Эмнеге? Потому что Д витамини көп метаболический процесстерде катышат, көп
процесстерге катышып, ал аябай биздин организмде маанилүү ролду ойнойт да. Ошол эле иммунитетти выработка кылганга дагы көп мааниси бар. Ошон үчүн ковид учурундан кийин аябай көп изилдөөлөр болду Д витамин боюнча. Анан кичинекей балдар көбүрөөк чалдыгат Д витамин жетишсиздигине. Бул ити оорусу деп аталат. Бул эң биринчи себептери бул эненин өзүнүн Д витамин жетишсиздигинен биринчи болот. Анткени бала эненин жатында чоңойот, ошактан пайда болот эң биринчи дефицит. Экинчиден баланы күн нуруна жакшы чыгарышпайт. Көлөкөдө эле, үйдө эле багышат. Негизги ошо эң негизги мен айттым, Д витамини бул теринин астында күндүн нуру менен, ультрафиолет нурлары менен пайда болот. Ошон үчүн баланы көбүрөөк сыртка күнгө чыгарыш керек. Туура чыгарыш керек. Анан мейли А витаминоз болобу, гиповитаминоз болобу, эми ушундай чалдыгып калса, кандай ооруларды алып келет? Ал кайсы витамин жетишпесе, ошого жараша болот. Мисалы үчүн мен айттым, Д витамин жетишпесе, ити оорусу болот. С витамини жетишпесе, цинга деген оору болот. Бул болсо чоң адамдарда болот. Көбүнчө чоң адамдарда болот. Бул биздин десналарда болот, ички слизистый, шишип, канталап, бүйлөлөрү, канталап, бошоп, тиштин түшүшүнө дагы себеп болушу мүмкүн. Б витаминин жетишсиздиги болот, бери деген оорулар болот. Бул деген адамдын нервный системасы жактан бат чарчап, бат кыжырланып, басуусу дагы шатка походка деп коет, өзгөрөт. Мындай аябай жаман акыбалдарга алып келет. Анан А витаминоз дегенде эле мага А витамин жетишпейт экен деген бар экен да? Ооба. А витаминоз, негизи А витаминоз деген А деп отсутствие деп айттым го, бирок А витамининде жетишсиздиги аябай жаман залакасын тийгизет. А витамининин жетишсиздиги бул көбүнчө көз көрүү системасына таасир берет. Мисалы үчүн даже күндүзгү светке жалтанып, киши жакшы көрө албай, кечки күүгүн болгондо жана куриная слепота деп коет го, караңгыда күүгүндө да жакшы көрбөй калышы мүмкүн. Тери жактан дагы ар кандай өзгөрүүлөр болот, кургайт, чач түшүшү мүмкүн, ооз кургап, дене терилер кургап начарлашы. Эми бундан кантип арылабыз? Же болбосо анын эң алгачкы дарылануусу кандай жүрүш керек? Туура. Ар бир оорунун же ылаңдын өзүнүн ошо кайсы витамин жетишпесе өзүнүн симптомдору бар. Ошого жараша биз дарылайбыз. Азыр эми толтура лаборатордук дагы изилдөөлөр менен тапсак болот. Уровень ошо витаминдин канча абалда түшүп кеткени билсек болот. Ошонун негизинде биз дарылайбыз. Клиникасынын основасында, анан анализдердин натыйжасында дарылайбыз. Анан ошол витамин жетишпейт деп эле биз үйдөн тамак ашты витаминдүү кылалык деп эле жеп эле эч кандай деле бул атайын адистерге кайрылбайт экенбиз көбүн эсе. Анан анализдерди деле атайын барып, витамин кайсыл витамин мага жетишпейт экен деп көп деле тапшырбайт экенбиз. Бул кайсы жерден тапшырыш керек? Анан бул анализ эмне деп аталат? Кантип тапшырылат? Анализдер обычно эле лабораторияларга берилет. Кээ бир витаминдерди ГОСТон берсек болот, кээ бирөөнү жеке менчиктерден тапшырсак болот. Ошол эле уровень витамина Д, С, барып эле мен витаминдеримди билейин дегенде эле. Бирок ал үчүн биринчи биз ошо үй бүлөлүк дарыгерге же педиатрга же терапевтке кайрылышыбыз керек. Алар сиздин симптомуңуздарды карап деле өзү деле дарылалышы мүмкүн. А кээ бир витаминдердин уровенин обязательно текшериш керек. Анан кийин ошол А витаминоздон кандай айрылыш керек айтып берейин. Эң негизгиси бул туура тамактануу. Туура тамактануу, ошол эле жер жемиштерди көп колдонуу, эт азыктарын көп колдонуу, буурчак, горох, чечевица деген дандарды көбүрөөк колдонуу керек. Аякта көбүрөөк белоктор бар. Ошондой эле жанагындай рафинделген нерселерди, углеводдорду, фастфудтарды көп колдонбош керек, газировкаларды. Анан кийин ошол эле тамакты, мисалы үчүн витаминдүү эле ашык азык түлүктү туура эмес даярдоодон дагы биз витамин жок калышы мүмкүн. Аны аябай кууруп же болбосо туура эмес даярдаса же туура эмес сактаса дагы ошол дагы витаминдер сиңбей калышы мүмкүн. Анан дагы бир мындай суроо бар экен да.
ошол баардык эле азыктарды баардыгын эле жеп салганда сиңими болбой калат. Атайын бир азыкты жегенден кийин тиги азыкты жебей туруш керек деген нерсе. Бул чындыкка туура келеби? Чындык, потому что мен башында айтып кеттим, жирорастворимый, водорастворимый деген витаминдер бар да. Ошо жирорастворимый витаминдер майлар менен жакшы сиңет. Ал боордо анан жировой клеткаларда сакталат да, запас болот деп айттым го. Ошон үчүн аны майлуу тамактар менен жесе жакшы сиңет. Мисалы үчүн кальций, ошол эле кальций биздин Д витамини жок, сиңбейт. Ошон үчүн Д витамини өзү жакшы болсо, жакшы нормада болсо, анда кальций да сиңет. Эгер Д жок болсо, ошон үчүн жанагындай остеопороз, рахит деген ичүү керек турбайбы? Ошон үчүн ар бир эле кальций дарысында кичине өлөмдө болсо да Д витамин болот. Эми азыр витаминдер деп айтабызбы же азыркы компанияларда көптөгөн БАДы да, БАДтар аябай көп. Анан өзүбүз эле жеке чечим чыгарабыз же болбосо ошол компаниялардын кызматкерлеринин атынан эле муну ичсең сага жакшы, тигини ичсең сага жакшы деп чыгарабыз. Буну иче берсек болобу? Канчалык деңгээлде чындыгы бар? Анан кантип ичишет? Азыркы учурда ошо аябай, мындай айтсам, актуалдуу болуп калды. Азыр ар бир эле мама интернеттеги тармактар аябай тез өнүккөн үчүн азыр мамалар өзүлөрү эле интернеттен карап алып эле, бул витамин жакшы экен, бул витаминди бири-бири менен группаларды создавать этип эле ошентип атышпайбы, бири-бирине туура эмес маалыматтарды таратыпчы. Бул БАДы деп коет, биологически активный вещества деп коет. Булар эмне үчүн аптекада сатылбайт? Анткени булар доказательный медицинада тастыкталбаган нерселер, тастыкталбаган дарылар. Аны Всемирная организация ошолор тастыктап разрешение берет. А бул жакта андай разрешение жок, булар өзлөрү магазиндерде байкасаңар ар кайсы жакта сатышат. Ошон үчүн аларды биз такыр берүүгө тыюу салабыз, жазбайбыз, потому что ал азыр көп ооруларга алып келип атат. Азыр особенно кичинекей балдарга, мисалы үчүн дарамарин тот же, ошо көп бит айхерб деп чыгып атат, толтура витаминдер. Любой дары боор аркылуу, бөйрөк аркылуу чыгат, синтезделипчи. Анан ошого залакасын тийгизет. Мисалы сизге жакшы таасирин тийгизген витамин мүмкүн маган таптакыр терс таасирин тийгизип калышы ыктымал. Анан башка бирөө мактаса эле, жакшы экен деп иче бербеш керек. Сөзсүз түрдө адистин кеңешин алыңыз, мүмкүн ал сизге терс таасирин тийгизип калышы дагы ыктымал деген сөздү айткыбыз келип атат. Анан азыркы жаз мезгилинде үйдө өз алдынча кандай витаминдерди колдонсо болот? Азыр өз алдынча витаминдерди биринчи профилактика деп коет, алдын алыш үчүн биз туура тамактанышыбыз керек. Мен айттым, жогоруда айтып кеттим, биздин бүт болгон витаминдер биздин тамак ашта. Ошол эле С витамин, А витамин, Д витамин, мисалы үчүн балык, эт, ошолордо Д витамин көп. Боор, тил, ошондойлордо темир көп. Ошондой эле жана бобовый эмелерде, горох, чечевицаларда айттым го, аларда белок көп. Туура тамактанса эгер, ошонун баары бизге организмге сиңет. Ошондой эле тамактан сырткары кошумча витамин ичиш. Кошумча өз алдынча витамин ичпеш керек. Азыркы убакта сактибрапамай деп коебуз, Д витамин баарыбыз ичишибиз керек. Ал профилактический дозада ичебиз. Андан сырткары витамин ичүүгө кереги жок. Ал үчүн адиске барыш керек. Сонун. Ал эми өз алдынча витамин жасап ичсе дагы болот да үй шартында, Өзүнчө витаминди эми мисалы эртең менен апельсиндин согун ичиш керек, же болбосо лимонду сууга куюп алып ичиш керек, же болбосо ушундай сыяктуу же жанагы анардын согун кан болуш үчүн ичиш керек деген сыяктуу үй шартында жасоочу нерселер бар го. Эми ал дагы ар бир организмге индивидуалдуу. Анткени мен азыр имбирь менен эртең менен чай ич, же болбосо куркума менен ич дегенде ар бир адамдын организми ар башка. Бирөөнүн гастрити бар, бирөөнүн язвасы бар, ар кандай оорулары бар, көтөрө албайт бирөө. Ошон үчүн адиске барып кеңеш алып, анан ичсе болот. Эми бул авитаминоз жыл бою дагы жүрөбү же жаз? Жазында көбүнчө өрчөгөн айттым го, запастардын баары түгөнөт. Үйдөгү да запастар түгөнөт, организмдеги запастар түгөнүп, ошол проявление болот. Эми кээ бир адамдар ошол жаз мезгилинде болобу же башка мезгилдерде болобу, ошол витаминдин жетишсиздигинен жүрө беришет да. Адамды карап туруп эң алгач эле витаминдин жетишпегенин, же болбосо кандай витамин жетишпегенин байкасаңыздар болобу? Болот, симптомдорунан байкасак болот.
мисалы үчүн ал өзү эле айтып келет, менин башым бат ооруйт, тура калсам башым шалдырайт, ооздорум кургап атат, тилим, оозумдун бурчтары кесилип атат, же болбосо тырмактарым сыйрылып атат деп айтканда эле биз уже билебиз. Көбүн эсе азыркы учурда кыргыз элинде сиздерге кайрылгандарда кандай витаминдер жетишпейт? Көбүнчө D витамин жетишпей атат. Азыр айтып атпаймынбы, актуалдуу. Даже кээ бирөө боюнда да боло албай жаткандар, вот железо, темир деп коет, анан кийин D витамин жетишпей атат. Эмне үчүн баягы бир гана жаз мезгилинде эмес, эми башка убакта, башка мезгилдерде деле ошо D витамини жетишпейби? Жетишпей атат. Анткени күндүн нуру бизде дагы экологиялык факторлор дагы аябай чоң ролду ойнойт. Мисалы үчүн күн смог болуп атат, күндүн нуру жакшы тийбейт мисалы үчүн. Ошон үчүн дагы балдарды сыртка чыгарбай элебиз, кышында чыкпай элебиз, баарыбыз жашынып үйдө отурабыз го. Ошон үчүн ал дагы чоң себеп болот. Балдарга D витамини жетишпесе, ити оорусу менен чалдыгат экен, ал эми чоңдорчу? Чоңдор D витамин жетпесе, ал кальций сиңбейт да, остеопороз болушу мүмкүн. Ал эми ошол витаминдер жетишсиздигинен гормондору дагы өйдө ылдый болуп турат, Ооба, сөзсүз, потому что ал көп метаболический реакцияларда катышат витаминдер. Ошол эле гормондорду выработка кылганга катышат. Ошон үчүн витаминдердин организмде ролу аябай чоң. Бир жерден окуп калдым эле, эгерде ошол D витамини жетиштүү болсо, же болбосо күндүн нуру сизге жетиштүү болсо, сиз бактылуу болуп жашайсыз депчи, өзүңчө эле ичиңизде бактылуу сезим жашап жүрөт окшойт да. Ал эми ошол эле бул негизи ошол бактылуу гормону болсо керек, Ооба, гормон счастье деп коет. Ошол бөлүнүп чыгат. А так ошо D витамин жетишпегенде эң биринчи бул нерв системасын козгойт. А нерв системасы бизде эң негизги да. Ошо балдар даже чырылдап, ыйлап, беспокойно болуп баштайт. Чоңдордун D витамин жетишсиздикте алар дагы кыжырланып, жинденип ошентип баштайт. А эгер ал нормалдуу дозада болсо, анда адам бактылуу болот. А сиздерге мына ошол негизи ушул А витаминоз менен кайрылышабы? Кайрылышат. Көп эле кайрылышат. Айымдар, мырзалар. Айымдар, мырзалар, көбүнчө айымдар. Анткени айымдар бизде бала эмишет, бала багышат, өзүн карашпайт көбүнчө. Көбүнчө эле балдардын эле болгон витаминдин баарын, болгон тамактын баарын балам жесин деп өзүлөрү азыраак колдонушат. Ошон үчүн биз негизи 6 айдан баштап, мен өзүм педиатр болгондуктан, 6 айдан баштап мамасына балага кандай тамактандыруу керекти жакшылап түшүндүрүп беребиз. 6 айдан баштап кандай сиз тамакты көндүрсөңүз, ошондой бала жакшы тамактанат, кийин рационалдуу деп үйрөтөбүз. Эми сөзүбүздүн соңунда сизге эркин микрофон сунайын. Сиз дарыгер катары, педиатр катары ошол биздин көрөрмандарга кеңеш айтып кеттиңиз. Азыркы жаз мезгилиндеги абал, витаминдер тууралуу, ден соолук тууралуу дегеле. Мен ошо учур менен пайдаланып, бүткүл мусулмандарды кирип келген Орозо, Рамазан айы менен куттуктайм. Ошо Рамазан айында дагы эртеден кечке адамдар ачка жүрүшөт, ошондо айтып кетет элем, туура тамактаныш керек. Мисалы үчүн эртең менен турганда ошо жеп аткан тамагыңыздын 3төн бири салат болуш керек, мисалы үчүн, анан свежий сок болуш керек, С витамини сиңиш керек. Ошондой эле белоктуу тамак, мисалы үчүн эртең менен жумуртка болсо белок, мисалы үчүн. Анан кечинде дагы кайра ошо рационалдуу тамактанууга чакырат элем баарыңарды. Анткени азыр жаз айында көбүнчө ошо А витаминозго чалдыгып атат, анан Орозо айы болгон үчүн дагы ал күчөшү мүмкүн да, ошон үчүн туура тамактанууга чакырат элем ошо. Сонун кеңеш болду. Азыркы орозо тутуп жаткан биздин мусулман калкыбызга дагы жакшы бир сөздөрдү, кеңештерди айта кеттиңиз. Бизде бүгүн А витаминоз тууралуу кененирээк маалымат берген, сиздердин организмиңизде кандай витаминдер жетишпейт, жетишпесе кандай оорулар жаралат, азыркы жаз мезгилинде А витаминоз болуп кимдер ооруйт, мына ошол тууралуу кененирээк маалымат алып бердик. Үй бүлөлүк дарыгер педиатр Алтынай Сыдыкова эжекебиз бүгүн бизде мейманда болду. Эгер сиздер дагы азыркы учурда жаздын келиши менен чарчап, чалыгып, жумушка же дагы башка нерсеге каалооңуз жок болуп, тырмагыңыз сыйрылып, чачыңыз түшүп, бетиңиздеги дагы бир жагымсыз нерселер пайда болсо, анда сиз сөзсүз түрдө витамин жешиңиз керек, же болбосо витаминдер жетишпей жатат. Ал үчүн сиз атайын лабораторияга кайрылып, кандай витаминдер жетишпей жатат, мына ошону билип алып, андан соң гана витаминдерди колдонуу зарыл экен. Анан бизге бир
маалымат келиптир. Эң эле соңунда мен бул суроону бербесем болбойт окшойт. Азыр жаз мезгили келди, айымдардын көпчүлүгү арыктагысы келет, бирок канчалык тамак жебей, диета кармап, көптөгөн спортторду жасаса деле арыктабайт. Бул дагы витаминдердин жетишип жетишпестигинен дагы келип чыгат деген маалымат уктум. Бул канчалык деңгээлде туура дейт? Негизи ошо диета кармаганда дагы азыр көбүнчө аябай актуалдуу болуп атат. Нутрициологдор, диетологдор аябай өрчүп атышат. Анан алар атайын диеталарды түзүп, алар ошо бүт белоктун, углеводдун өзүнө бири-бирине болгон пропорцияларын туура кылып, анан кийин диета түзүп беришет да. Ошону туура кылыш керек. Ошондо арыктабай аткан адамдарда мисалы бир витамини көп болуп же бир витамини жетишпесе дагы ашыкча салмакты таштоо кыйынга турабы? Эми ошонун баары, бүт витаминдин баары ошо метаболический синдром деп коет. Ошол бүт эмеде катышат да, ошол процесстечи. Ошон үчүн ролун ойнойт. Эгерде азыркы учурда сиздин ден соолугуңузда кандайдыр бир көйгөй жаралып жатса, анда адистерге кайрылыңыз. Жаз мезгили келди, баардыгыбыз күлөлүк, жайнайлык. Улуу Рамазан айында дагы ден соолугуңуз чың болушу үчүн эң алгач эле туура тамактануу болуш керек экен. Азыктарда баардык витаминдер болуусу шарт экен. Эгерде сиздер чындыгында эле туура тамактансаңыздар, анда көптөгөн ооруларды алдын алат экенсиздер. Таң кылайык көрсөтүү сиздерге бир гана ден соолук каалайт. Көрсөтүүбүз андан ары улансын.